Assalamu alaikum. Урматтуу Десин ТВ каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен достор. Абдан видеону кызытып жарымына келип калганда орустар эртең менен гүл айтып жүрүшкөн экен, иттер ызылдап үрүп, видеому кайрадан баштап келе жатам. Аябай сонун кетип атты эле, кайра дагы сүйлөшкө туура келет достор. Анда эмесе кеттик. Бүгүнкү биздин негизги сөзүбүз кечээ күнү болуп өткөн Бишкек административдик сотундагы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын кайрылуусу, ошол борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн арызын жазган. Ушулардын чечимдерине каршы, анткени өзүңүздөр билесиздер, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын ушул борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өнөктүгүнө катыштырбайбыз, тизмелерди туура эмес түзгөн, ушундай мүчүлүштүктөр кеткен деген шылтоо менен Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өнөктүктөн чыгарып жатат. Ошонун үстүнөн арыз кайрылып, коомчулукта, элде ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташтарынын ичинде чоң бир нааразычылыктар жаралып, кечээ күнү ошол жерде дагы активдүү абдан туруп беришти сот жараянынын болорунун алдында. Кечээ күнү сот жараяны толук бүтпөй калып, мына эртеңки күнкүгө чозулду, эртең саат 10го деп айтып жатышат достор. Эмне себептен бүтпөй калгандыктарын бүгүн эптеп деле ошол адамдарды чакырып бүтүрүп койсо болмок, бирок эмнегедир эртеңки күнү саат 10го чозулду. Анткени ушул борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Атыр Абдырахматова менен Кайрат Осмоналиев деген кишинин өткөндө эмне кандай сөздөр ошолор каршы добуш беришкен, ошолордун кандайдыр бир фактылары бар экен, ошол нерселерди алып келип, ошол нерселерди ачык айттырып эме кылыш үчүн Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы талап кылган экен. Ошондуктан эртеңки күнгө калды достор. Эртеңки күнү дагы активдүү туруп берелик ошол сот имаратынын алдында. Ошол жерде кичинекей майданчада. Кечээ күнү достор көрдүңүздөр, ошол жерде элдердин талап кылып тургандыктарын абдан активдүү болду. Өткөндөгү Кыргызстан партиясынын шайлоого катыштырбай коюу тууралуу акциясына караганда бул бүгүнкү абдан жалындуу болду да. Анан дагы айта кетчү нерсе, кечээ күнү генералдар абдан катуу сүйлөдү. Суаналиев, Асанов кайрыкча катуу ушундай талаптарды сүйлөп, элдин мындай маанайын көтөрүп, азыркы коомдук ал акыбалдарды түшүндүрүп жатышты. Масалиев сүйлөдү, атанын уулу деп аны абдан кыйкырып турушту, иши деги койчу, абдан мындай кайнап турду ошол жердеги майдандын алды достор. Анан өзүңүздөр көрдүңүздөр, Турсунбай Бакир уулу келатканда кандай ушул элдер тарабынан кандай мамиле болду достор, көрдүңүздөр, зорго киргизип алып кетишти. Милициянын коштоосунда саткын, андай мындай деп ошол жеке бейнесине каршы сөздөр сүйлөнүп жатты. Байкуш башын жерге салып зорго кирди. Эми мен деле кечээки күндөрү каналым аркылуу да кайрылуу жасагам. Балким арызыңызды алып коётурсуз деп жарандык активист Чыңгыз Капаров кайрылуу жасады. Дей койчу, балким өзүнүн жакын адамдары деле айтып жатса керек. Ушундай болуп, бир кичинекей авторитетиңди акырында абир ушундай жакшы нерселерди төгүп албагын, балким арызды кайра алаттырсыз деп кайрылуулар болду эле. Тилекке каршы бул киши андай кылган эмес экен. Өзү айтмакчы, Марска болсо Марска, Венерага болсо Венерага чейин мен барамын деди. Албетте азыр корабели учуп бара жатыптыр. Кечээки күнкү нерседен көрдүңүздөр, аябай мындай зорго кирди да. Бул деген кандай маана экендиктерин, бул кишиге кандай мамиле болуп кала тургандыктарын албетте көрсөттү достор. Андан кийин дагы ушул айта кетчү нерсе, кече Сыймык Жапыкеев абдан мына күндөн күнгө кадамдан кадамдап, сүйлөгөндөн сүйлөп, ушул жигит оратор, элдин духун көтөргөн мындай лидерге айланып бара жатат да. Өзү деле мурда лидер болуп чыккан, бирок кечээки күнкү жалындуу сөздөрү, мисалы үчүн башыңарды көтөргүлө, биз бир тууган партиябыз, мен жеке кичине пикир келишпестиктерде Ханким Санбаевич Мадумаровго болгону менен биз бир тууган партиябыз, тууну көтөргүлө, башты көтөргүлө деп ушундай жалындуу сөздөрдү айтып, элдердин духун көтөрүп тургандыгы абдан сүйүндүрөт. Мындай ушул элдик альянс деп коебузбу, тилектеш деп коебузбу, ушундай башка партиялардын дагы жардам берип, тилектештигин билдирип тургандыктары абдан коомчулукта бул Бүтүн Кыргызстан партиясы эле эмес, башка партиялар дагы колдой тургандыктарын, эгерде туура эмес чечим кабыл алынып калса, кандайдыр бир нерселер болуп кетиши мүмкүн экендиктери жөнүндө жогорку бийликтегилерге балким бул дагы эскертүү болсо керек. Анан дагы достор, айта кетчү нерсе, өткөндө Кыргызстан партиясынын шайлоого катыштыруу же катыштырбоо жөнүндөгү
сот чечимдери болуп жатканда эки жолкусунда тең жогорку соттун алдында дагы ушул Жанар Акаевтар, ушул Атамекен партиясынын мүчөлөрү да Тилек Токтогазиевдер мен абдан ушул сыйлап жүргөн жигиттер эле да буларчы. Эми азыр деле сыйлап жатам, балким булар социалдык сеттер аркылуу кайрылуу жасайттыр. Балким бул кезге чейин жасап да койгондур, мен да көп караган жокмун. Балким эртең чыгып беришеттир ушулар. Эмнегедир тилектештиктерин айтып, ошол Сыймык Жапыкеев дагы айтты, эмне себептен Атамекендин мүчөлөрү жок, кечээки күнү сотто жүрдү эле, биякта болсо бүгүн жок деп. Ушунда эмне себептен чын эле ушул адамдар чыккан жок. Анткени буларды мен албетте билип турам, мындай өткөндө деле айткам, бул Бүтүн Кыргызстан деген чоң тарапташтары көп чыныгы партияда. Бул партиянын келишине ошол эле бийликчил партиялар абдан каршы, андан дагы каршы ушул бир тарапташ партиялардын деле көпчүлүгү, анткени конкуренция аз болот. Булар келбей калса дегендей, ошондуктан балким чыкпагандыр деп ойлоп жатамын да, достор. Эми урматтуу Атамекен партиясынын тарапташтары, жана башка партиялар мындай активдүү болуп, ушул Бүтүн Кыргызстан партиясын эртеңки күнгү шайлоодо бүгүндөн баштап социалдык сеттер аркылуу, жана башкалар аркылуу колдоп берсеңиздер, биз сиздерден суранып кетебиз. Мен партиянын мүчөсү эмесмин, бирок абдан ушул жигиттердин ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын жок дегенде бир 10 мүчөсүн жок дегенде ушул эгерде андай болбосо андан көп мүчөлөрүн мен көргүм келет да, бирок мына тилекке каршы борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимдерин чыгарып, ошол бир күн азыр эле макул деп келе жаткан чечимдерин танапис учурунда эле өзгөртө коюшуп, ушундай саясий оюндар болуп кетти. Бул нерсенин арты жаман болуп калышы мүмкүн. Чын эле мына кечээ көрдүңүздөр, абдан коомчулук ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрү абдан чоң талаптар менен, мурдакы митингтерде мындай жалындуу сөздөр, элдин талаптары мынчалык болгон эмес. Бул башкача бир мындай маанайда болуп жатат да, элдин талаптарычы. Албетте биз кечээ ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич Мадумаров дагы сот жарыянынан кийин чыгып айтты. Ушул сот айым Эгембердиева тарабынан абдан адилеттүү сот алып барылды, маданияттуу, туура. Эгерде ушундай жол менен адилеттүүлүк жеңе турган болсо, бизде Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын борбордук шайлоо комиссиясы каттабай коюуга ийненин учундай дагы, кыпындай дагы бир себептери жок. Биз албетте шайлоого барышыбыз керек, адилеттүүлүк орносо деди. А эгерде сот саясий чечим чыгарып койсо, анда дагы элдер менен сүйлөшүп, кийинки кадамдарды көрө жатарбыз деп туруп Адахан Кимсанбаевич Мадумаров ачык эле айтты, достор. Ошол кечээки күnkү сот жарыянында борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ошол айтып жаткан Атыр Абдырахматова менен Кыз Сайкал деп аябай коомчулукта чоң авторитетке ээ болуп жатат. Чын эле калыс кыз экен. Ошону менен Кайрат Осмоналиевдин келбей калып, ошолордун кандайдыр бир көрсөтмөлөрү керек, кандайдыр бир документтер жөнүндө көрсөтмө берилиш керек. Ошолор келип сотко катышсын деп Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы талап кылган экен. Ошонун негизинде эртеңки күнгө калып калды, достор. Эмне себептен бүгүн эле өткөрбөй койду? Бул дагы табышмак. Себеби бул тез караш керек эле да, тез. Ар бир мүнөт, ар бир секунд ушул шайлоо өнөктүгүнүн алдында абдан кымбат. Ошондуктан тез каралса жакшы болмок. Балким бүгүн деле каралып калышы мүмкүн деп ойлоп турабыз. Кечээ дагы ошондой ойлорду айтышты. Ушул эртерээк каралып кетиши деле мүмкүн деп. Андай болсо дагы жакшы. Андан дагы сырткары эң негизгиси биз адилеттүү соттун чечимин күтөбүз да, соттун токтомун, достор. Анан ошол сотто айтыптыр, андай боло турган болсо, борбордук шайлоо комиссиясынын башка мүчөлөрү дагы ушул жерге келип, ошол өз көрсөтмөлөрүн берсин ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына эмне себептен каршы болуп жаткандыктарын деген экен. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөлөрү макулдугун бериптир. Каалаганча келишсин ошолор, каалаганча өздөрүнүн ойлорун айтсын, анан сот жарыяны болсун дептир. Эми ошол эки адам келип сот жарыяны уланса, эртеңки күнү саат 10го деп жатышат, достор. Негизги эле айта кете турган, мына Адахан Кимсанбаевич Мадумаров дагы ачык айтты, провокацияга алынбай, дайыма Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы эволюциялык жол менен эч кандай ызы чуу тополоң жок. Ушундай жол менен биз шайлоого келип жүргөнбүз.
Бирок ушундай жол менен барабыз. Анан ошол чечим туура эмес чыгып калса, анда башка сөздөрдү сүйлөшөбүз деди достор. Кече көрдүңүздөр. Мен азыр айттымбы, айтпай калдымбы? Ошол сот имаратынын алдындагы пайда болгон майданда ушул Эрк партиясынын лидери ушул арызын карап жаткан Турсунбай Бакир уулу сотко келе жатканда элдердин кандай реакция кылгандыктары, позор, саткын деп ар кандай сөздөрдү айтып, тиги киши башын жерге салып зорго ошол милициянын күч органдарынын коштоосунун алдында зорго өттү. Эми жер тешик болсо кирип эле кетсе керек эле. Кандай болгон учурда мен чыккандан кийин сиздерге түшүндүрмө беремин деди. Эми кандай түшүндүрмө бергендигин балким социалдык сеттер аркылуу дагы берип жаткандыр. Бул киши абдан ушул кайрылууларды уккан жок, башка нерселерди уккан жок. Эми ар кимдин өз чындыгы бар. Балким ошол кишинин дагы өз эрки, бирок ушунча адамдын назарынан калбай, ушунча жүздөгөн, жүз миңдеген тарапташтардын ырысын кыйбай ушул аксакал арызын алып эле койсо, ушул аберинин алдында, элдин алдында кичине бир аз жакшы болмок да достор. Ошол кечээки соттун тегерегиндеги сөздөр ошол достор. Эртеңки күnkү боло турган дагы сот жараянына ушул имараттын алдына келип бериңиздер. Талап кылып туралык ушул адилеттүүлүк менен боло турган чечимди. Абдан мен сиздерге сүйлөйүн дедим эле, даңкылдап, дүңкүлдөп, эмнегедир эртең менен баштап иттерин үрүп, ушундай жакшы сүйлөй албай калдым. Кечиресиздер. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман достор.